Иә, жамат. Қандайсыңар? Иштер, тиштер, баштар, қаштар, жамбаштар. Чешке бар. 2 жұма болуптур уже көрүшпөгөнүбүзгө. 2 жұма линияга чыккан жокмун. Буйруса эртеңден баштап кайра чыга баштайм линияга. Анан эконом тарифте февралда мёртвый сезондо жумуш кандай болуп атканын кайра көрсөтө баштайм силерге. Буйруса эми март келип, мартта жумуш кичине кыймылдай баштайт. Ага чейин ушинтип кичине иштеп чыдап турабыз. Любой эле сферада, любой эле жерде январь, февраль айлары негизи мёртвый сезон. Ошондуктан алыбай дуктан түшпөй иштей беребиз. Анан баягыда Яндекс жазды эле, февралдын 5-нен баштап правый рульдар кете берсеңер болот. Болду, эми силер иштебейсиңер. Эгерде силерде правый руль машина болгон болсо, левый руль машина сатып алгыла, же силерде правый руль машина болгон болсо, доставкада иштесеңер болот деп ушуну узун предложение жазган да. Анан кийин кечинде эле кайра переобуваться этип туруп, адашып жөнөтүп алыптырбыз бул сообщение отпечатка экен дейт. Ошончолук узун сообщение, там правый, левый деген сөздөр, правый руль, левый руль деген сөздөр толтура кайталанган үчүн ал случайный ошибка болушу мүмкүн эмес да. Алардын бир цели болгон, эмне целде жазганы мага түшүнүксүз пока. Бирок менин предположением боюнча, божомолум боюнча, булар пахта коеюн деген да, короче. Государствогачы, мамлекетке пахта коюп кичине мамлекет менен болгон мамилесин түздөйлүк деген ой менен кылган буну. Потому что мурда государство айткан буларга, водительдерге кичине процентин түшүрүп бергиле, мынчалык слишком эле көтөрө бербей депчи. Десе жок, кечирип койгула деп койгон. Анан бунусунда мамлекет правый рульдү запрет кылабыз деп таксиге. Анан булар биз красавчик болуп, мамлекеттин көзүнчө ошондой болуп көрүнүп, биз мамлекеттин да мурда правый рульдү запрет кылып койсок, мамлекет бизге болгон мамилеси жакшы болуп калат деген сыяктуу кылган болушу мүмкүн да. Дегенде бирок прикол өтпөй калды. Тим эле койгула деп койду государство дагычы, элдер дагы. Анан кайра резко переобулись. Анан кечинде биз адашып жазып алыптырбыз. Извините за беспокойство. Иштей берсеңер болот, правый руль деп жазып коюптур. Анан бүгүнкү видеонун темасы жанагы недавно эле видео киргиздим эле го негизи. Экономго кайсыл машиналар керет деген. Эконом, комфорт, бизнеске баарыначы. Ошол өзгөрүп кетти азыр. Кайра эле 29-январдан өзгөрүү болду. Ошол өзгөрүүлөр боюнча азыр кайра жаңы список чыкты. Ошол жаңы список боюнча көрөбүз. Экономго кайсыл машиналар керет, кайсыл машиналар кирбейт, комфорт, бизнес баарын көрөбүз чогуу. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, силер эгерде өзүңөргө ишеничтүү парк издеп жаткан болсоңор, силерге эксперт паркты сунуштайм. Себеби алар 8 жылдан бери Россиянын территориясында мыйзамдуу түрдө иштегендиктен өзүнүн айдоочуларына коопсуздукту жана туруктуулукту кепилдикке берет да. Аларда 24 жети техническая поддержка, анан акчаңарды 24 жети любой банкка комиссия жок чыгарып алсаңар болот да. Анан иштеген условиясын өзүңөр тандайсыңар. Каласаңар 2% деген условия менен иштейсиңер. Экинчи вариант 4 сом. Ар бир заказдан 4 сом жана аласыңар, төлөйсүңөр. Бул жана дальний заказдарды кылгандарга выгодно болот да, 4 сом. Үчүнчүсү 55 сом төлөп коесуңар. 55 сом төлөп коюп бир суткасына калганыңарча калган суммага заказ кыла бересиңер. Бул вариант болсо күнүнө 12 саат, 10 саат, 12 саат иштегендерге жакшы да. Стабильно иштегендергечи, в основном арендадагыларга. Анан дагы бир жери досуңду чакыр деген программасы бар. Досуңарды чакырасыңар. Досуңар силердин атыңарды айтып регистрация кылгандан кийин силердин балансыңарга 1000 сом түшөт. 1000 сом силерге салып берет. Например, 5 досуңду чакырып койдуң. 5000 сом иштедиң. Дополнительный заработок да жакшы. Чөнтөккө кичине. Сезон жокто лишний монета салып тургангачы. Ошо. Ошон үчүн өзүңөрдүн киришиңерди көбөйткүңөр келсе, эксперт паркты силерге сунуштайм. Анан байланышуу номерлерин экрандын бул жагына калтырып коем, же өйдө жагына. Көрөм да кайсыл жак удобный болсо ошол жакка калтырып коем. Анан описаниядан карасаңар болот. Описанияда телеграммы, WhatsApp, чала турган номери баары бар. Өзүңөр чалып кененирээк маалымат ала алсаңар болот. Көп машиналар уже чыгып кетти, кире албай турган болуп ал тарифтерге. Например, кээ бирки машиналар комфорттон чыгып кетти, кээ бирки машиналар экономдон чыгып кетти, алар уже иштей албайт да, ал тарифтерде. Ошондуктан машина эгерде силер алайын деп аткан болсоңор, особенно таксиде иштегенге, сөзсүз көргүлө. Же силердин машинаңар уже кирбей калган болсо, аны сатып туруп кандай машина орун алганга вариант көрөйүн десеңер, силер да сөзсүз көргүлө. Анан мен калпак кандай экен, зацените. Кожаный калпак да. Көчөгө чыкпай, жертөлөдө жүрүп көптөн бери чачтар дагы болбой калыптыр. Буюрса эртең чач маштарды алдырып, жуунуп, таранып, кичине адам болуп линияга чыгабыз буюрса. Азыр Яндекс таксиге
29 январдагы акыркы обновлениясын көрөбүз. Кайсыл машиналар кирет? Бишкекте Яндекс Такси кайсыл машиналарды алат? 2025 жылы Бишкек. Ошондо общий требование 4 эшик болуш керек. Анан машинанын жылын дагы эсептейт, анан акчасын да эсептейт приблизительно. Ошол нерселерге таянып, кайсылар кирет экенин жазышат. Ошондо биринчиси эконом, кийин комфортты карайбыз, анан комфорт плюс, анан бизнести карайбыз. Так, кеттик анда. Экономго марка и модель, анан год выпуска. Audi A4 97 жылдан баштап, A6 97, S4 97 уштуп кете берет. Акырын көрүп алсаңар болот. Ар бирин диктовать этип окуп эле коеюн. Ласеттилер 2004 Chevrolet. Матиздер 2008 жылдан жогору. Матиз 3-төрдөн баштап келет экономго. Калос, Ланос. Калос 2002, Ланос 97. Nexia 2000 жылдан баштап. Баса белгилей кетчү нерсе. 2000 жыл Nexia, имейте в виду. Да, бизде популярный машина Ford Focus 98 жылдан баштап. Mondeo 97. Honda Accord Civic'тер 92 жылдан баштап кирет болчу, уже акыркы обновлениеда 97 жылдан баштап кирип калыптыр экономго. Көрдүңөрбү, уже резкий скачок, уже 5 жыл алдыга секирип кетиптир да. 92 болчу, 97ге секирип кетиптир. Civic дагы Accord, CR-V дагы 97, Fit 2001ден баштап, негизи 2001ден баштап чыккан да Fit. Honda Shuttle, Step вагондор 99 жылдан баштап, Accent 97 жыл, Tornado 99, Elantra 97, Getz 2002, Grandeur 97, Santa Fe 2000, Solaris 2010, Sonata 97, Kia Ceed 2006, Kia Cerato 2003дөн баштап, K5 2010, K7 2009, Optima 2000, Rio 99, Вазовский машиналар мына жаңалар кирет да. Приорадан баштап, эң эле эскиси Приора. Георгижилердин тез листать эткен болсом, пауза коюп көрүп алсаңар болот. Mazda Demio 1999. Мерстер мына. Каласаңар пауза койбой, скорость видеону да азайтып көрүп алсаңар болот. 0.5 тияк дегендер бар го, ошолор коюп скоростун. Наоборот, жай сүйлөп аткан болсом, наоборот көбөйтүп алсаңар болот. Видеонун скоростун. Golf 97, Jetta, Passat 93, Polo 97, Vento 97. Golftор 97 болуп калыптыр, короче. Эми комфортту көрөбүз. Комфортто мындай. Не допускается дегендер көп экен. Kia Ceed, Kia Cerat'алар 2013 жылдан баштап болуп калыптыр. Cerata 2011 менен, комфортто иштечим менен былтыр. Mazda 6 2009 жылдан баштап, 626 не допускается, Demio не допускается. Ну, широкие машиналар келет да, короче, Nissan Maxima, D-класстагы машиналар. Примера 2007 жылдан баштап. Кичине комфортныйраак машиналар кирет. Жанагы болуш үчүн сөзсүз широкий машина болуш керек бизнеске. Бул жакта жаңыраак, жылы жаңыраак, анан более-менее вместительный машиналар комфортко кире берет. Действующие правила деген. Биякта паттеле листать ете берейин, кимге кызык болсо пауза коюп көрүп аласыңар. Так, не допускается дегендер көп. Алфавитный порядок менен кеткенде өзүңөрдүн машиналардын маркасын Toyota болсо, Toyotага келгенде пауза кылып шашпай көрүп алсаңар болот, например. Комфорт плюс. Так. Не допускается дегендер. Короче, не допускается дегендер көбүнчөсү.
Бул жакта непопулярный машиналар да, ошон үчүн бат эле листать этип салайын. Еще не допускается дегендер көбүнчөсү. Азыр бизге бизнес кызыктуу болуп атат, бизнести көрөбүз. Бат эле листать этип берейин. Так основнойлорун шашпай көрсөттүм. Kia Ceed 2021 жылдан баштап дейт. Cerato 2021-ден баштап дейт. K5 2017, K7 2012. Жана жылы жаңы деп, анан еще ценасы кымбат деп кичинекей машина алып алган болсоңор, алар өтпөйт по-любому. Ценасы кымбат болобу, жылы жаңы болобу, короче, айырмасы жок Яндекске. Комфорт болуш үчүн мындай вместительныйраак машина болуш керек да. Беркил айтат го, менин машинам жаңы, эмнеге комфорт калбайт депчи. Кымбат эле го деп. Матизди хоть 2025 жылкы Матиз алсаң деле кирбейт да. Например, комфортко. Если 2025 жылы болгон болсо Матиздин. Же Гетстер, например. Фиттер деле канча жаңы болсо деле комфортторго кирбейт. Комфортко случайно кирип калышы мүмкүн, бирок комфорт плюс бизнес дегендерге вообще не допускается. Жаңылар кичине широкийраак болуп чыгып калган болсо случайно. Бирок так плюс-минус бар эле бирдей болот да кузовун. Жанагылар узундугу турасы действующие правила бизнес. Саната бизнеске 2017 жылдан баштап кирет экен. Баса белгилей кетчү нерсе. Грандиор 2014 жылдан баштап. Грандиор более ценится, ошон үчүн 2014 жылдан баштап кирет экен. Более комфортный да. K5 2017, K5 менен Саната бирдей эле. Экөө тең 2017 жылдан баштап. K7 2014, Optima 2017. Так калгандары уже редко иштеген машиналар, буларды диктовать эчтин кереги жок. Камрилер 2017 жылдан баштап кирет экен. Биякта не допускается дегендер көп эле. Короче, основнойлору ошол экен, буга чейинкилер. Ошо жамат акыркы обновление боюнча ушул машиналар эконом, комфорт плюс бизнес тарифтерине кирген машиналар экен. Дагы суроолоруңар болсо жазып койсоңор болот. Анан силердин машиналар бул списокто жок машина болгон болсо, ал киреби кирбейби? Таксопарктыңардан сурап уточнять этсеңер болот. Алар Яндекстен сурап көрүшөт да. Баары редкий машиналар болуп калат го. Ошол сыяктуу машина болгон болсо эгерде. Бирок андай редкий машиналар менен таксиде иштеп не стоит, потому что запчастьтары кымбат болот, дефицит болот. Ошон үчүн бизде көп эле айдалып жүргөн машиналар менен иштеш керек таксиде. Редкий машиналар менен только үйгө, жумушка, редко анча-мынча тияк-бияк айдап турган эле айдабасаңар, так таксиде иштегенге не стоит. Электромобилди жакында тест кылып көрөбүз. Айдап электромобиль менен иштеп, 1 ай иштеп, анан чоп-почом кандай болот байкаштырып көрөбүз. Анан бир аз сезон башталып кыймылдап калганда жумуш, арендан дагы байкайбыз. Комфорт плюс бизнес тарифинде. Аренда канча чыгып атат, газ канча кетти, там чисто канча калды, бүт байкайбыз сезондо. А так азыр сезон жокто. Аренда алган не стоит. Не рекомендуется. Илгери жаш кезде дос баланын лыжасын тепчү элек, үй жактан дөңнөн эле акырында. А так монда биринчи жолу туруп атам. Вообще эчтеке понятия жок экен. Азыр бияқта дөңгө чыгып кеттим мондай.